Алишер Наваи менен күнүмдүк абыгер. Өзбек элиндеги болмуш төкмө ырчы жана обончу Баян Акматовдун көркөм окуусунда. Алишер Наваи менен күнүмдүк абыгер. Өзбек элиндеги болмуш жаш жигит ата-энесинин көзү өткөн соң кара жандын камын ойлоп, күнүмдүк жумушта иштеп нанын таап жүрдү. Бала элпек, боорукер, зирек болчу. Базарда эки адамдын урушканын көрсө, дароо барып элдештиргенге аракет кылат. Бирөөнүн арабасы балчыкка тыгылып калса, ахалап, өкөлөп түртүп чыгарышат. Айтор колунан келгенин кылып, элге эртеден кечке жардам берет. Акылман Алишер Наваи баланын мээнеткечтигин элден угуп ичинен ыраазы болот. Алдынан чыгып калса, баладан биринчи учурашат. Баланын саламын күтпөй, ушундай акылман белгилүү адам сый урмат менен учурашканына аябай таң калат. Мен бир кембагалмын, күндөп түндөп иштеп нанымды таап жейм. Өмүрүмдө бир жолу намазга жыгылып, орозо тутуп парызды аткарбасам, эмнеге мага Алишер Наваи сый мамиле кылат деп ойлоду. Деги эле мага мындай жашоонун эмне кереги бар? Үй бүлөм болбогондон кийин ким үчүн иштейм? Канчалык иштесем да ит жашоом оңбоду. Мага акча менен байлыктын кереги не? Деп ойлонуп, башкача жашоону көздөдү. Мечитке каттап, 5 убакыт намазын окуп, келгендерди тосуп алып, кеткенин узатат. Элдин берген битир садакасын алат. Эртеден кечке эч жумуш кылбайт. Тесмесин колго алып, күбүрөнүп отурган. Ал мурдагыдай эч кимге жардам бербейт. Иши да жок. Күндөрдүн биринде адаттагыдай тесмесин чалып, мечит оозунда отуруп, алыстан акылман акын Алишердин келатканын көрүп, Алишер кандай гана көрөгөч, кыраак адам, менин намазга жыгылып, такыба адам болорумду мурдатан билип сыйлап келет, деп жакындап калган Алишерге ийилип, колун бооруна алып учурашты. Бирок Алишер алиге албастан көрмөксөн болуп өтүп кетти. Жанындагы адам менен сүйлөшүп баратып, мени байкабаса керек деп өзүн жоошутту. 2-3 күндөн кийин ошол эле көрүнүш кайра кайталанды. Баланын саламы дагы да жоопсуз калды. Бала таң кала акындын артынан барып, "Таксырым, мурда мен эртеден кечке колума, бутума тийбей иштегендиктен намаз окуганга чолоом тийчү эмес. Бирок сиз менден биринчи учурашып турчусуз. Азыр мен 5 убакыт намазымды калтырбай окуйм, орозомду кармайм, болгон аяттарды жаттап, Кудайга сыйынуу менен алекмин. Дайым сиз менен саламдашам, бирок сиз алик албайсыз. Себеби эмнеде?" деп чебелектеди. Алишер тигини уккан соң шашпай жооп узатты. "Мурда эртеден кечке эмгектенип, адамдарга жакшылык кылчусуң. Адал эмгегиң менен нан тапчусуң. Урушкандарды жараштырып, кичине болсо да элге пайдаң тийчи. Азыр эмне менен алексиң? Таңкы, түшкү, кечки тамагыңа ким эмне берет деп отурасың. Сенин саламыңда алик албаганымдын себеби ушул", деди. Алишердин бул сөзүндө бала аябай таасирленип, кайрадан маңдай тери менен нан таап жегенге өтүптүр. Которгон Айтбүбү Орунбаева. Аудио чыгармаларыбыздын демөөрчүсү Зуля, жеңил өнөр жай ишканасы.